22 жаштагы Кубаныч Райымкулов бош убактысын өзү жактырган спорттун воркаут түрүн өнүктүрүүгө арнайт. Воркаут көчө спорту дегенди түшүндүрөт. Кубаныч көчө спортуна 2020-жылы пандемиядан улам карантин жарыяланган убакта келген. Бош отуруп, бул спорттун түрүн интернет желесинен көрүп, кызыгуусу арта баштаган. Алгач үйдө болгон мүмкүнчүлүгү менен машыккан. Акырындан тоого чуркап, учурда көксөгөн кыялын орундатып, айланасында чакан команда топтолгон. Негизи өзүбүздүн сборный командабыз бар, андан кийин любительдер бар. Эки группа ачып койгонбуз. Биздин жаныбызда такай келет. Минимум бул жакта жок дегенде 20-30 адам болот күнүнөчү. Келип кетип, жашы 5 жаштан 70-80 жашка чейингилер келип машыгып барат. Чектөө жок жашыначы. Эң карыбыз азыр 74 жашта. Бирок ушул спортту маштырганым үчүн башка жактан бизге демөөрчүлөр чыгат. Жеке өзүмө командама чыгып турат. Биз өзүбүз компаниялар менен сүйлөшүп, спонсорлорду демөөрчүлөр таап өзүбүз уштурабыз бул жактанчы. Азыркы учурда бар Нуркелди курулуш компаниясы бар Ош шаарында. Биздин бул жакта азыр былтыр 2023 40-45 балага спонсор болуп берген. Быйыл да ошончо балага спонсор болуп берет. Бул жакта инвентарлар бизге керектелчү, матрас, мисалы балдар турнирге чыкса, Өзбекстан, Казакстанга чыкса, алардын акчасын колунан келишинче жардам берип турат бизге. Жана өзүмө да жардам берип турат, ал жакча акчалайчы. Учурда биз жетишкендер Кыргызстан командасы Орто Азияда 1-2, 3 месталарды алып жүрөбүз. Эң чоң жетишкендигибиз мен өзүмө команда түптөдүм десек болот. Анан жана айтып өткөндөй бизди колдогондор Нуркелди курулуш компаниясы эле колдойт азыркы учурда. Ошолор бизге темөөрчү болуп берет. Спорт менен машыгыңыздар, воркаут менен. Воркаут мындай караганда бардык спортко база болуп берет. Бокска киресизби, күрөшкө барасызбы, же бассейнге, сууга сүзгө барасызбы? Воркаут менен 1-2 жыл машыксаңыз, сизге бардык спортко түрткү болот. Спорт дени сак жашоо.